Каарманыбыз Шанс компаниясынын кылып жаткан иштерине жогору баа берди. Ийгиликтерди каалаган ишкер жаштарга, деги эле коомго кошуп жаткан компаниянын салымы опол тоодо экендигин баса белгиледи. Аябай мага жакты, элге тараткыла, пропаганда кыла. Айрыкча азыркы заманда, доордо баардыгы жана интернетке киришип, жана аң сезимибиз мусорго дагы көбүнчө толуп кетип атат да. Керексиз маалыматтар көп болуп кетип атат, анан кийин жанагы керектүү маалыматтарды басып ийип атат да. Ошол басылбаш үчүн ушундай китеп жакшы чыгармаларды окуса, ошо чыгармалар эсинде калат. Ошол каармандар, ошо жашоо шартта кандай, ошо каарман кандай эме действиялары, ошол менен өзүн түздөп, ошол өсүп келаткан биздин жаштар ушундай нерсени баштаганыңар аябай жакшы болуптур. Китепканаларды, китеп дүкөндөрдү көбөйтүп, ушундай жазуучулар менен дагы жакшы ушул маектерди куруп, аларды даңгызалап, ушу китеп сүйүүчүлөр менен дагы ушундай жолугушууларды уюштуруп, илгүү катары көрсөтүп, силерден эле жакшы нукта баратасыңар. Силер ушинтип келип кеткениңерге мен дагы ыраазымын. Ишиңерди уланта бергиле. Дүйнөнү өзгөрткөн адамдар ушу китеп аркылуу кетишкен, билим аркылуу кетишкен. Ошон үчүн биз 21-кылымда канча болбосун баары китеп өлбөйт. 30 мүнөттөн ашып да кетиши мүмкүн, жанагы интернеттеги жаңылыктарды окуп туруш керек да. Анан интернеттеги жаңылыктардын теңиге калып теңичиң болуп, ошо дагы жаман болуп атат. Башаламандык ошондон көп пайда болуп атат. Кайсынысы чын, кайсынысын калп, азыркы жаштар да эметет алдай албайт да. Анан ошолордун баягы аң сезими бузулуп атат. Ошол туура эмес. Ошону туурасын, калпын, чынын билиш үчүн китеп окуш керек. Кругозорун кеңейтиш керек да. Вот мына азыр мен жакшы нерсе таптым. Азыр ошо жанагы фейк менен жанагы чындыкты талдап билиш үчүн кругозорун эме болуш керек. Анализдей билип, аны үчүн баягы китептерди окуш керек. Китептерди окуп, ошондон кийин канча ошол кругозоруң, интеллектиң өйдөрөөк болсо, ошончолук баягы калп менен чындыкты айырмалайсың. Азыр болсо баягы ошо билим жетпей, ошо калпты деле чындык кылып алган жаштар да көп болуп атпайбы? Вот ошон үчүн азыркы ушул айтар сөзүмдүн баягы фишкасы деп коет, баягы маңызы, негизги өзөгү ушу китепти канча жакшы окуп, баягы билимибизди, интеллектибизди көтөрсөк, ошончолук азыркы жана интернеттеги чын менен калпты армай алабыз. Анткени коомдо аябай бузулуп атат. Коомдо аябай разрушать этип аткан ошо эмелер болуп атат. Калп. Анан азыр деле жаштар деле ойлонуп атат, бул кайсы калпыбы же чынбы деп азыр суроо бергенгечи. Суроо бергенге биз азыр эме айтып атабыз. Мына китеп окугула, билимиңерди кеңейткиле, тереңдеткиле.